арам менен адалдын ортосунда кээ бир нерселер бар, күмөндүү нерселер. Ал адалбы же арамбы аны биле албайт кээ бир адамдар. Кээ бир жагынан карасаң адалдай көрүнөт, бир жагынан карасаң арамдай көрүнөт. Караса кээ бир сөздөр бар, бирөөлөр адал деп айтат дейт, бирөөлөр арам деп фатва чыгарган дейт, бирөөлөр адал деп фатва чыгарган деген жактан бияктан угуп алган кептер болот. Кээ бир алымдар адал десе, кээ бирлер арам дейт деп. Мына ушундай жагдайда адам кандай абалда болуш керек? Мына ушул учурда ал нерсени ташташ керек. Адам билбесе токтош керек ошол жерде. Адал экен деп адалга өтүп кетпей, арам экен деп арамга өтүп кетпей, ошол нерседен адам токтолуп, сактык кылып, динин аброюн сакташ үчүн токтолуш керек тактаганча. Эгер анын арам экени ачык айкын болсо, ал адам үчүн билсе, анда толук аны ташташ керек. Ачык адал экенин билсе, аны ала берет. А эми арам экенин же адал экенин билбей шек санап турган болсо, анда динин жана аброюн сакташ үчүн андан оолак болуп таштаганы туура. Адам карапайым элдер таштайт, ал эми тойлуу билимдер, айрым алымдар ушул изилденип толук бүтө элек болсо, анда фатва бербей турат, токтолот.